Assalamu alaikum. Bir hikaye. Bir orto жашап калган аялдын улгайган чоң энеси кары барып анан көзү да көрбөй калат. Өзүм карабасам болбойт деп аны шаарга үйүнө алып келип карай баштайт. Байкуш кемпир 90го чыгыптыр. Териси бырышып тырышкан, колдору каржайып иреген. Ошол колдору менен өмүр бою айылда огородун казып, бирдемелерди эгип, уйларын саап, кой эчкилерине чөп берип, тоокторуна жем чачып дегендей кир жууп айтор тиричиликте катыра кылар эле. Эми болсо кемпир болуп, баягы кайраттуу кездеги колдору тарашадай болуп, кар жайып катыган. Ошого карабастан кемпир тим олтурбайын деп, бети арчы кылайын деп сайма сайып отурат. Диванда бүкчүжүү олтуруп алып күндө алектенгени сайма сайы. Көздөрү сокур, көрбөйт. Бирок жыгач таякчылар менен сайма сайып, карыган бырыш көздөрүнөн жаш чыгат. Мындай карасаң, аны айылда кыйналбасын деп, жакшы шарттары бар, жылуу туалети бар, дааратканасы бар, жумшак диван, тамак ашы кеңири, дасторкону жайылган, комфорттуу үйүнө алып келди да небереси. Айылдагы үйүн, андагы көржер оокаттардын баарын сатышты. Антпесе ал үйдө сокур кемпир кантип өзү ээн жалгыз жашамак. Акыбалды таразалап ойлонуп көрүп, небереси аны шаарга үйүнө алып келип атпайбы. Өмүр бою тытынып иштеген чоң энем эми диванда бир чалкалап, бир эс алсынчы деген ниет менен үйүндө асырап карамакчы болот. Бирок иш кылып, тытынып, жумуш кылып көнүп калган кемпир кантип эле эчтеке кылбай жөн эле эс алып отура берсин. Жумуш кылбаса өлүп калмакта. Анан эмне болду дебейсиздерби? Карыган, түйшүкчүл, мээнеткеч кемпир жумушсуз отурбайын деп көзү көрбөсө дагы колдору менен мындай сезип идиштерди жууган бир адат табат. Бирок эми төгүп чачып, кирге чаңга буланган идиштерди небереси жумуштан келгенде баары бир кайра жуучу экен. Эми өзүңүз ойлосоңуз, 90го чыккан сокур кемпир идиштерди кандай таза жуудум деп ойлосо деле баары бир мындай боталасы чыгат да. Бирок тиги небере кызы ага терикпей, үшкүрүнбөй, кайрадан ал идиштердин баарын жууп чыкчу экен. Албетте чоң энесине көргөзбөй, билгизбей, арып акырын бүт баардык идиштерди жууп коёр эле. Чоң энеси өзүнүн ичинде улам идиш жууган сайын жакшы иш кылып атам, небереме жардам берип атам деп ойлойт да. Ар күнү эле идиштерди кармалап, айланайын неберем, сен өз ишиңе бара бер, мен бул иштердин баарын өзүм эле жууп коем деп, өзүнчө сүйүнүп кудуңдап, күндө идиш жуйт экен. Натыйжада сокур кемпир бүт идиштин баарын чаңга булап, дубалдарга суу чачыратып, шалтагын чыгарат. Жумуштан чарчап чалып кайткан тиги небереси, аял, мындайча айтканда анын небере кызы, тиги идиштерди кайра баштан жууп, чайкап, арчып, убара болот. Мындайча айтканда бир иш эки ишке айланат. Бирок байкуш небереси анысын эч качан чоң энесине байкатчу эмес экен. Үшкүрүнбөй, тажаттың го мени деп айкырбай, идиштерди дыкаттык менен кайра чайкап жууп, полдорду да тазалап, ар күнү жумуштан келгенде мындай жууп тазалап коёр эле. Баса ар күнү күндүз эмес, чоң энеси уктаганда ал суунун дабышын, идиштердин калдырганын укпасын деп, баарын тыкытып жууп, тизип коюп, анан кийин жатчу экен. Бирок чоң энеси ар күнү неберем идиштерди кандай жуупмун десе, өтө сонун таптаза кылып жууп турсуз, мага аябай жардам бердиңиз деп алкап, мактап бетинен өөп коюшчу экен. Анан кемпирдин ичи элжиреп кубанчу. Ал өзүн бирөөгө керектүү сезгиси келчү. Күндө жеген нанын актап жесем экен деген бир ниети бар эле. Небереме дагы керегим тийсе экен, дагы алдыда көп жардам берсем экен деп айтор күн сайын
көздөрү көрбөсө дагы болжол менен идиштерди таап кармалап таза ниетинде аларды таза жууп чайкап койдум деп ойлочу. Дагы башка идиштериң барбы неберем? Болсо бер жууп коеюн деп кудуңдачу экен. Эми мына ушундан кийинки сабырды эмне баарын төгүп чачып салдың деп бакырбаган чыдамкайлыкты караңыз. Ошентип ал сокур кемпир небересинин үйүндө 6 жыл бою жаны өзүлөр күнгө чейин идиштерди чайкап, небересине жардам бердим менен деген ниет менен таза максат менен жашап өттү. Ар күнү эч тынч эмес, жатып алчу эмес. Дагы деле жумуш кыла алам, мен дагы деле бирөөгө керегим тиет деген сезим менен жашачу. Жарыктык кемпир андан башкача боло алмак эмес. Небереси болсо аны аябай жакшы көрчү. Чындап, чын жүрөгүнөн жакшы көрчү. Көңүл бурганыңарга рахмат. Ассаламу алейкум.